Assalamu алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, урматтуу улуу кыргыз эли. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору ушул Кыргызстаныбыздын 7 дубанынан тартылган теле берүүлөрдүн үзүндүлөрү менен тааныша аласыздар, биз менен бирге болуңуздар. Ар үйдө жарык шам сыңар, силер бар жашоо бар чыгар. Манасты тапкан асылдар, кут болсун ушул жазыңар. Урматтуу телегөрүүчүлөр, жаштар сүйлөсүн теле долбоору бардыгына 7-нин бири Кыдыр дейт. Бүгүн Бишкек шаарыбызда жайгашкан номер 7 орто мектептин жаштары менен жана төрүбүздүн коногу менен жаштар сүйлөсүн теле долбоору оодо. Салам алейкум. Мисал үчүн, эгерде сен досуң кандай болсо, досуң менен кетесиң. Сен биринчиден айлана чөйрөдөн болмокчусуң. Мен айтат элем, мисал үчүн биздин 7 мектептин жаштары жакшы деп айтат элем. Анткени биз сабактан болбосок дагы бирок аракет кылабыз. Мугалимди сыйлап, ата-энени сыйлап, Кудай бар экен, баарына ишенебиз. Анан сиздин сөзүңүзгө эч ким кошула албайт. Туурабы жаштар? Жаштар сүйлөсүн. Мына урматтуу жаштар, жакшы ой, аябай жакшы ой. Агентти ким карабайт? Агент карабагандар лох. Агент деген эми уже зависимость болуп калды бизде делечи. Ну, агентке кирбесе окууну да жакшы окуп башташат да, не только же агент. Эмнеге сиз окуп аткан балдарды лох дейсиз? Ойлогом байке кичине тарбия алган байке экен деп ойлоп жүргөм. Лохтор сөгүнөт экен байке. Биз көрдүңүзбү сөгүнбөйбүз андай сөздөн. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы. Дагы Эми сиз улуу экенсиз. Биз сизден эми ушундай тарбия алайыкпы? Лох деп баарын агентке кирбеген адам. Эми агент деген деле өзүнчө да. Багым менен эми биз деле киребиз, сиз деле кирсеңиз керек да. Жалаңач жүрөт дейт. Сиз айтып атасыз, жалаңач жүрөт. Сиз деле жүрбөйсүз, мен кышында жалаңач жүрөлү, анан жазында эмес. Айбек, ошол агентке киргендечи эмне кыласыңар? Досторуңар менен сүйлөшүп, жакшы жактарын айтсаңар. Жакшы жактан эми сиз алыс болсоңуз, каникулда эми кантип мектепке келели, каникул болсо. Ошо агенттен эле сүйлөшүп отурасыз да, жатып алып үйүңүздө. Агенттен эми кандай алыс жакта болсо сүйлөшүп кичине жолукмай эмени чечмелеп да. Встреча кылып, кыздар менен же досторуң менен ар кандай. Может, туугандарың деле болот. Те алыс эмеде. Жазында өзгөчө мындай таасир береби ушул агентке кирип кандай болот жаштарда? Берет. Жок. Кандай десем эми? Кышта эшикке чыга албайсың, только үйдө жатасың. Агент эми сабакка деле эметпейт деле, биз сабак учурунда отурбайбыз. Только окуу. Жас жагабы силерге? Иә. Жас жагабы? Ооба. Эмнеси менен жагат? Жасты кандай десем, кышында уже курткадан эметип жүдөйсүң, а жазында уже өзүңө келип, өзүңдү карап дегендей, жуунуп, сууnup, кийинип. Жаштар тарап, Жаштар сүйлөсүн, жакшы. Айтырайын да. Агенттин пайдасы, пайдасы эмес болсо бул агенттин пайдасы бул караганда жаңылыкта сүйлөшөсүң бириң менен. Ушундай болуп атат, ушундай болуп атат. Бул агенттин жаман жагы болсо бул жөн эле убакыттын кетиши да. Убак жөн эле кетет, бул жөн эле асман кетет, бул эч кандай пайда албайсың андан. Ошого кетип атат. Бул жаз келгени болсо, бул жазды баарыбыз жакшы көрөбүз. Жазда баарыбыздын кыздар балдарын жолугушуулары башталат, парктарда гүл этмелери башталат. Ошо жакшы баягы гүлдөр эметип ошондой. Сүйүлөр бар. Булар көп жакшы болот, Жакшы. Саламатсызбы? Биринчиден айтып кетсем болобу, агенттен, например, биздин жаштардын бул азгыргысы деп айтсам болот. Чоңдон бул, например, казинолорго ойнотпайлыбы? Ал бул чоңдон азгырганы. Бул биздин агент бул жаштайынан башталган азгырганы, биздики окубай калганыбыз, бул агентке биринчиден үмүттөлгөн эмебиз болуп атат, бул азыр убакта да. Агентти өчүрүп баш эле жок кылып салса, ошо көптүн 90% жаштары аябай жакшы окумак деп ойлойм мүмкүн. Туурабы? Анда аркада калып калбайсыңарбы? Эми жөн эле үйдө жата бербейсиң да, агенттен кичине заряд неме кылып, колдон неме кылып, кичине общение болуп, балдар менен сүйлөшүп, мына жерде жолугушабыз деп, балдар кыздар болуп. Ошон агент жакшы. Кайсы жерден жолугасыңар? Көбүнчө парктарда эми, кандай айтсам. Жазда парктар жакшы эле болуп атабы? Жакшы эле. Жаштар сүйлөсүн. Агентти жок кылышып атпайбы? Агентти деген мурун азыр агент болуп атпайбы? Агенттен мурда агент жок да кантип жолугушчуңар эле?
Азыр 21-кылым бар эле билет. Туура, бирок мурда азыр агент менен жолугушабыз деп атпайсыздарбы? Агент жок да, мурда кантип жолугушчуңар эле, исли. Эме болсо. Азыр. Ал убакта эми билем, ал убакта эми балдар кыйкырып, чыкырып таанышышат эле да. Бири-бирин чыкырып, ке чоңуз таанышып алайлы деп. Бизде азыр андай жок да, биз уялабыз да чыкырыштанчы. Биз агенттен эле таанышабыз да. Агенттен кандай экен деп сүйлөшүп ошондой. Биринчи чети бала суроо берип кетти мага, мен агентке кирбейм. Бул дагы айтып кетти мага, агентке ушундай ышкырып ушундай жолукчук депчи, то есть таанышчык депчи. Ошентесиң, ал сен бирок азыркы балдар эч качан уялбайт. Вообще мындай кыздар кандай болсо, ошолор өзлөрүн эметип, мындай уялышпайт да, такырчы. Балдарбы? Балдар уялышпайт. Бирок кыздар деле бар арасында, мен кыздарды, балдарды жамансың, бул жаман деп бөлбөйм. Бирок кыргыз болгондон кийин мындай кыз менен баланын айырмасы бирдей болуш керек. Мындай жашоого караган көз карашы бирдей болуш керек деп ойлойм. Жаздай болуш керек, Эмнеден уялбайт булар? Эмнеден уялбайт? Эмне кылгандан уялбайт? Мисалы айтсак, бири-бирине кылган мамиледен уялбайт, биринчиден. Көп эмелерди көрүп атабыз, эми именно эле жаш Сөгүнөбү, эмне? Сөгүнөт, албетте. Жаргон менен сүйлөйбүз. Биринчиден. Сүзүп жибереби же тебип жибереби? Жок, таанышкандан уялбайт, биринчиден таанышкандан. Балдар уялбайбы же кыздарбы? Балдар деле, кыздар деле уялбайт. Неге сага каршымын, например, балдар сөгүнгөндө бул өзү эркек да турабы, эркек деген сөгүнүш керек. Сөгүнүп туруш керек, Жок, дайым эмес. Бирок өзү эркек болуш керек да. Өзүнө күч келип, өзүнө эркек болуш керек. Кыз деген, например, эң уят деп ойлойм да. А вот сен айтып атасың, сен айтып атасың, бирок эркек сөгүнбөш керек деп. Вообще сөгүнбөсө анда билбейм, анда эркек деген эркек болуп калат го, деле кыз болуп калат го. Анда биздин эркектер кандай эркектер? Биздин эркектерби? Биздин эркектер эркек деле айтсам, бирок кандай да айтсам, гейр эмелер барлыгы бар, ошо мындай эметкен. Ошо? Мына бул айтты да, балдар сөгүнбөсө мындай башкача болуп калат дегенсипчи. Мисалы, мына бул бала сөгүнсүн деп коелу. Анан бунун бир жери кемип калган жок же көбөйүп кеткен жок да. Бул жөн гана, бул мисалы мага сөксө, мени сөксө, бул мага бир кандай бир эмени башкача орунуп эметти да. Бул деген эми кыздарды сөкпөй эле койсо деп айтмакмын да. Мисалы мен өзүмдүн классына айтайын, жаман дебейм. Арасында жакшысы да бар, жаманы да бар, өзүн билсин. Бирок биз айтсак, мына оңдосоң боло, өзүңдү сөгүнбөсөң боло десе, мисалы кагып коюш мүмкүн да. Сен кимге сөз айтып атканыңды билбей жаткансысың депчи. Айтпесеңер деп айтмакмын. Айтпесеңер. Бул деген биз азыр класстан эле мындай өзүбүздүн арабыздан эле сөгүнүп баштасак, мындай элди айтпай эле коелу, элди эмне болот, эл эмне кылат, эл эмне кылышы мүмкүн. Айтпай эле койсок болмок да. Неме, кыздар көп сөгүнөбү же балдар көп сөгүнөбү? Класстан көп сөгүнөбү же тыштан, тигил парктан? Класстан отурсак, класстан эжеке турат, мисалы. Уялуу деген бизде азыр бар болуш керек дейм. Бирок канча пайыз болушу мүмкүн процент? 70%га жетпейт. Таптакыр жетпейт. Анткени класста балдар өз калышынча жүрүшү мүмкүн. Бирок эжеке, мындай жаш эжелерди мындай урматтабашы мүмкүн да. Жаш эжелерди урматтабайбы? Карыларды урматтайт. Эми алар деген кыйкырса отуруп калышат да, булар билет кандай жини бар, кандай эмеси бар депчи. Мисалы класстан отурсак, агент деген сөз болуп кетти азыр. Агентте биздин балдар отурушат. Анткени ар бир сабакта биздин сабакка кирип көрсөңөр, агентте отурушат. Бирок антсе дагы алар сабакты мындай кандай бир сабак окуган мындай эмеси бар да, аракети бар да. Окуйун, кылайын, аракет кылайын, сөгүнсө да, агентке кирсе да алардын аракети бар. Алардын окуган мындай эмеси бар. Мүмкүнчүлүгү бар. Жакшы, кол чаап коебуз. Жакында ошо кыздарды эшикке чыгарбаш керек дегенге кошулам. Жакында ошо шаарыбызда ошо агентке байланышкан кылмыштуу окуя болуп кетти. Анда ушинтип агент аркылуу кызды чакырып, 3 бала бир ордо талашкан. 3 балабы? Ошо агенттен чакырып. Бул кайсы жерде болгон окуя? Ошо Бишкек шаарында болгон окуя. Айтып атпайсыздар, кыздар кечинде эмнеге күндүз чыкпайт депчи? Чакырбайсыздар. Күндүз болсо күндүз балдар болсо тердешип, анан кийин
Неудобно, алар свиданиясында чынбы? Кечке могу салкын, романтичный деп айтат го, керки жаштар азыр. Романтика дегендей. Шайтан кошо чыгат да кечинде. Ошо шайтан азгыртпайбы кечке, күндүзү ким азгырат? Мен бул бала вопрос бердим. Эгер сенин кечинде саат, түнкү саат 10-до же 12-де сенин неме карындашыңа бир бала келип чыкырып атат, эмне кылат элең, чыгарат белең? Мен балдар ушундай айтат, мына биздин деле бакелер айтат, кечинде чыкпагыла, антпегиле деп, а өзүлөр кечинде кыздарга кетип калат да, анан кийин алардын деле байкелер бир нерсе дейт да, туурабы? Сен эмне кылат элең, мисалы? Дегенде деп айтышы мүмкүн, байкелер болсо да. Эми алар эртеси күнү чыксаң чыгып кел деп айтат болчуму? Кечинде эмне дейт элең? Бизди деле ошем чыгарбайт да, силер бизди деле түшүнгүлө да. А может, мен жокто чыгып кетиши мүмкүн. Жаштар сүйлөсүн, жакшы, анда. Мен карындашымды чыгара берем деп. Мен кечинде барсам карындашымды чыгармакчысыз. Мен карандашым болсо, сенен улуураак бою чоң болсоң, кичинекей бала кантип карайт сени? Мен жанатан бери ошо айтып аткан осмундай да, азыр жаштардын арасында жаман нерсе аябай көп болуп атат. Ошо ата-эненин тилин албай, жана агентке кирсе, биротоло кирип, жана бир кыз айткандай, оокат жегенде да агент, көчөдө жүрсө да агент, сабакта да агент, ушундай да. Мен өткөндө бирөөдү көрдүм. Эки телефонду кармап туруп, улам минтип туруп, көзү чыкпайт да ушу телефондон, ушунда отур да. Айылда эле Кочкордо барсамыз, Кочкорго барсак, ошо эки көзү тең телефонда. Анан айттым, сен ушунсаң мээң иштебей калат деп. Мисалы мен көрүп атам да, светофорго келгенде мээ иштебейт да. Жашыл болсо баспайт, анан кызыл болсо басат да. Көп балдарды көрдүм жаштарды. Ошон үчүн мына агенттен сактанайлы. Анан мына жаз десе эле жылаңачтанып албагыла. Адеп деген да керек да. Көчөдө жүрүүнүн агенти эмеси бар. Адеби бар. Мисалы кыз деген узунураак кийинип, скромныйраак кийинип жүрүшөт да. Сулуулуңарда аз эле көрүнөт. Жылаңачтанып койсоңор эле сулуу көрүнөм деп ойлобогула. Бул туура эмес. Анткени ден соолукка зыян келет, көп адамдарга провокация болот. Ошон үчүн жаз болгондо да адеби менен жүрөлү, кыш болсо да адеби менен жүрөлү. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына келип жетти. Ошондой болсо дагы ошол шаарыбыздагы номер 7 орто мектептин жаштары жана эже агайлар бизге жакшы өзүнүн жүрөгүндөгү акыл насааттарын айтып беришти. Жана ошондой эле биздин жаштарыбыз дагы жүрөгүндө кандай талим тарбия алып атса, ошолордун баардыгын айтып беришти. Балким жаштардын оюнан дагы жакшы өзүңүздөр чечим чыгарып, келечекте жакшы бир багыт берет деген ойдобуз. Бүгүн бизге бул аз убакыттын ичинде ушул жас жана жаштар жана агент жөнүндө сүйлөштүк. Анын дагы пайдасын, зыянын сиздер менен чогуу билдик. Агент жөнүндө сөз кетип атат, интернет дегенчи. Азыркы жаштар чынына караганда элечи, ал силер виртуальный мирде жүрөсүздөр. Бирөөңөр айткылачы, менин почтам жок деп. Барыңарды кор керек болсочу. Сын деген сен жамансың, сен жакшысың деп бөлбөш керек. Силер туалеттин жанында туруп алып тамеки чегип алсаңар деле мактай берели. Ягуар чыгасаңар деле мактай берели. Ден рождения атаңарды коркутуп өлүп атсаңар деле мактай беребиз силерди. Макул, бир цует болду, эки цует болду. Сиз анан айтыңыз, Кочкордо жын салган кыз. Эч ким жын үчүн кайгырган жок. Түпөрөк үчүн адамдын өлгөнү бул эч кандай себеп эмес. Бирок ошол түпөрөк үчүн баланын көңүлү калып калган үчүн ушундай себеп болуп атат. Бул чоңдор билбейт да, силер ички дүйнөңөрдү. Ошон үчүн мындай проблема көп болот. Анонимный вызов кылып койгулачы деп атасыңар. Эмнеге буга чейин суицид боло элек деп мындай маселе болгон, талкууланган эмес эле? Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздар, менин атым Жафар, мен номер 7 Майтансып кабатында 9 класстын окуучусумун. Сиз бир эле талкууну кыла бербей, сиздин башка да айткан сөздөрүңүзгө мен жооп айткым келет да. Сиз айттыңыз эле го башындачы, кызды деген күйөөгө берип эле, эрте эле күйөөгө берип, анан үйгө отургузуп коюш керек депчи. Бул аял заты, мисалы үчүн, эне беш эненин таманы дейт го, баарыбыз эле энеден төрөлгөнбүз да, туурабы? Ошо төрөлгөндөн сиз кыздарды экинчи сорттогу адамга коштуңуз да. Буларда деле өзүнүн баягы укуктары бар да, булар деле биз менен тең эле да, тең жаралган да, тең жаралгандан булардын да укуктары бар. Булар дагы ар кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ да. Анан сиз кайда бир Арабта, мисалы үчүн Арабияда кээ бир өлкөлөрүндө мындай да, аялдарды экинчи сортко кошуп коет да. Сиз эмне үчүн сиз деле өзүңүздүн кызыңыздычы эрте-өрт үйгө отургузуп коесузбу? Менин кыздарым даяр. Даяр деп койдук. Даяр, кызым да даяр, баары, кыздарым да даяр. Чыгат. Караңгы кылып тарбиялагыңыз келеби кыздарыңызды? Караңгы жакшынакай эле 7-классты бүттү. Силерден жакшы билет формулаларды.
Айтмады. Ата-энелер эң биринчиден өзүн тарбиялай билиш керек да, андан кийин гана балага тарбия бериш керек. Динден айтылат, балаң 7 жашка чыкчакты намаз оку деп айтышың керек дейт. Эгерде аны түшүнө албаса, кичине мындай өзүңө запкы берип мындай тарбиялашың керек дейт. Эгер ошол 7 жашында айта албасаң, кийин аны сабаганга да укуң жок болуп калат да. Ата деген өзүнүн мындай милдетин билиш керек эң биринчиден. Ата-энечи акчанын гана камын ойлой, акча эмне бул агып кетчү эме, мындай ортодо бала дагы күнөөлүү болот да. Биз эмне коом күнөөлүү деп атат, жана балдардын асын коом деген үйрөтпөйт да, барып үйүңөргө барып асын өлгүлө депчи. Ал баланын өзүнөн, ички дүйнөсүнөн, өзүнүн психологиясынан өнүгүп өсүшүнөн да өзүнөн болот адамдынчы. Басып алга гана умтулуш керек. Саламатсыздарбы? Мен Абулмежинова Айзада, 2 мектептен келгем. Дагы эле ушу маселе суицид жөнүндө болуп атат. Ушу туфли алып бербей койдуң, көйнөк алып бербей койгон өлгөндөр болуп атат да. Анан мен бир гана жаштарга кайрылмакчымын. Биякта чоңдор эле гана күнөөлүү болуп калат. Жок, андай эмес. Мен андайга кошулбайм. Мен жаштарга кайрылмакчымын да. Келгиле биз арабызда жаман жашагандар да бар, ылдый, то есть жакшы жашагандар да бар да. А ушу окружающий средан эле болуп калып атат. Сен жаман карасаң жаман кийинип алыптыр, жакшы кийинип алыптыр дебей, наоборот жаштар бири-бирин жакшы түшүнөт да. Ушу 5000 сомдук платьяны алып кийингенде сен анда жыргап кетпейсиң деп, наоборот бири-бирибизге түшүндүрүп, ошону андай туура эмес деп, гана ошон бир гана ошо маселе чечет го дейм да, ошону. Жаштар сүйлөсүн. Бул өзүн өзү өлтүрүүгө, бул адам өзү себеп мындай болуп атат да. Биз айтып атабыз, ата-эне багалат, бага албайт, анан тартип экөөнү тең бере албайт деп айтып атабыз да. Ата-эне багалат, бул туура, ата-эне иштеп баласын багыш керек. А бирок бир жерден тартип берүүчү адам мугалим болуп эсептелет да. Мугалим болуу бул аябай кыйын. Анткени мугалим болуу бир эле гана сабак үйрөтүп или баланы билим берүүдөн эмес, ага деген адилип ахлак, адам кандай болуш керек? Адамды түздөп, адамдын жыртык жерин жамап, ачык жерин жапкан бул мугалим болот. Бир гана сабакты кээ бир мугалимдер бар, кирип бир эле гана сабакты түшүндүрүп болду, мен өз ишимди кылдым, акчамды алдым деген мугалимдер болот да. А бир жерде мугалим болуш бул ошондой мугалимдер көппү? Ошондой мугалимдер көп, мектепте почти что баары тең эле ошондой да. Мугалим мындай баланын өзүнүн мүнөзүн таап алган, мындай атайын сезимтал, атайын мугалимдер жок бияктачы. Жокпу, такыр. Жок, такыр эмес, арасында бар, бир-экчөө бар, кирип келип атайын балдарды. Бирок тарбия дегенде ата-эне берет да. Бирок бул жерден да айтып уктуруңузчу. Бул жерден айтып атат, ата-эне күнөөлүү, ата-эне тарбия бербейт, ата-эне көчөдө эле жүрөт, жумушка эле барып атат деп атат. Андай эмес да, ата-эне да ар бир баланы ойлоп атат да келечегин. Бул жерде деген сөз ата-эне деле эмес. Ата-эне баласын багалат. Жок, ата-эне багалбайт. Жок, уксаң, мен сүйлөп атам го. Ата-энечи баланы багалат. Бирок тарбия бергенде да бере алат, бирок бул жерден көп маанинечи, бала деген 6 жашынан баштап 17 жашка чыкканга чейин почти 10 жыл мектепте окуйт да, мектепте өсүп, ошакта мектепте чоңойот. Каждый күн мектепке барып келет. Воскресеньядан башка күндөр бүт мектепке барып келет да. Сенин көз карашың кандай бул? Мындай случайлар болот да мектептечи. Мугалим балага бир сөз айтты. Недавно эле ушундай случай болуп калды. Бала сен окубайсың деп акырын айтып койсо эле, анан ата-энесине барып айтып атат. Же дагы бирөөгө барып жалоба жазып атат да, мугалим деген мени чапты, мени урду, мени тигинтти деп атат. Анда да ал эмне деген болуп атат? Жок, жөн нерсе болбойт да. Биз дегенчи өзүбүздүн колубузду бычак менен алып кичинекей кескенде эле өзүбүз ооруйт да ошолчу. А кээ бир балдар өзүн өлтүргөнгө чейин барып атпайбы? Ал деген жөн жерден чыккан жок да. Ал өзүнүн психологиясы болуп атпайбы? Мугалимдер бар да, кээ бир балдарды басынта берген мугалимдер бар да. Эми ал да болот туура. Бирок кээ бири андай да чыгып атпайбы? Ата-энелер өздөрү билбеген нерсени, сен билбеген нерсени башка бирөөгө үйрөтө албайсың. Ошол сыяктуу өздөрү билбейт ата-энелер. Ата-энелер бакканды гана билет бакчылар. Ата-энелер эчтекени өтпөйт. Жыйынтыгы мунун баардыгын эмне түрткү болуп атат десе, биздин могул жашообуз. Бул жашообуз Кудайга шүгүр жакшы жашап атабыз. Бирок ошол менен биздин ата-энелер байкуштар багабыз деп азыр айлыгы ашып кетсе эң эле өйдөсү 15 000, 18 000 4 баласына, 2 баласына жетпейт. Үй бүлөсүнө продукт өбүш керек, аялын кийиниш керек дегенде, өзү кийиниш керек, ар бир башыш керек, кошулук катнашты болуш керек, жетпейт ошолор. Ошол себептен баардыгыбыз бир гана бир жолду бир
толук айтканда дин менен жашаганда биз бактылуу боло алабыз. Баягы эле суицид, баягы эле агент, баягы эле эме маселесинде макул. Ушунун баарын ата эне, ушул окуучулар менен ата энени күнөөлөп атабыз, ата энени муну кылып аткан акыры бир окуучу биз болуп атабыз да. Эми сиздер келип ооба өлүп аткандар баягы эле кылып аткан бизбиз да, бирок ушуну түшүнбөй аткан баягы эле ата энелер деп ата энеге күнөө коюп атабыз. Эми сиздер ушул чоң тараптар бизге келип атасыңар, жардам сурап, эмне кылышыбыз керек депчи. Биз сиздерге кайрылып, ата энебизге айта албай атпайбыз, балдар бизди урушат депчи, айта албай атабыз. Макул, сиздерге кайрылалы. Школдун тартибин карап койсоңуздар жакшы болот эле да. Анан жанагы бизге сиз окуп бергенсиз, ортосунда отурган агайыбыз бизге бар, биздин школго барганда бизге буйрук окуп бергенсиз. Саат 8-ден окуучулар кафеге барганга болбойт, эшикке чыкканга болбойт. Биз могу жаштарды эшикке чыккан кармай албайбыз, сен кирүүгө деп. Силер аркабыздан жүрө албайсыңар да, каждый 8-дечи, туурабы? Ошон үчүн сиздерден сураныч. Кафелерде саат 8-ден кийин кирген окуучунун администрациясына ошого эме түшүрө аласыздарбы? Сиздер билесиздер ушул нерсени. Ошо жакты кабыл алып койсоңуздар да ушул нерсеничи. Тура бул боюнча 25 майга чейин мэриядан буйрук чыгат. Эгерде ошол окуучуларды кабыл алып аткан кафенин ээсине, окуучуларга эмес, кафенин ээсине штраф салынат деп ошол боюнча буйрук чыгат. Азырынча эмеси белгилелек, ал болот. Анан ушул макул, жана Ягуарда сөз болуп кетти да, ошол жеке эле кафене эмес, магазиндердин сатуучуларына дагы биз билбейбиз да, балдар айтып коет да, мен кайсы магазин алганын билбейм, иштим депчи. Лишь бы ошол магазиндин ээсине дагы толтура магазиндерге ушундай кафеге берген буйруктай ошол жака берсеңиздер жакшы болот. Кыскараак. Жаштардын эртеден берки айтылган ойлорун көбүнө кошулам да. Мен өзүмдүн балам да бар. Мына ошол кеңешип балам менен ушул ойлорду дагы угам да. Анан ушул жаштардын ушундай деңгээлде мондай алып чыгып, сыртка алып чыгып, мондай теңтайлашып, бири-бири менен талашып, ушундай дебатка катышып атканына мен чоң ыраазы болуп атам. Анан бул жерде окуучулардын багы деңгээли бирдей эмес экенин, түшүнүктөр бирдей эмес, могу отурганда эле билинип атат да. Мына азыр эртеден бери тынчык болгула, андай болгула деп атсак, кээ бирөө угуп атат, кээ бирөө укпай атат. Түз отурбай, тигиндей мындай эми. Ушу бир мугалим момунча киши отуруп, мына ушундай дебатта монтип укпай атышат. Бир мугалим байкуш ыйлаган чын эле экен. Бир мектепке барсам, артында баягы окуучулар отуруп алып, сотка менен ойнойт. Ай, жөн десем да укпайт. Кантип мен муну баягы сабакты кантип өтөм деп ыйлаганда ушул туура эле болуш керек. Кээ бир мектептерде анан эми мындан ары окуучулар ушундай дебаттар көп болот. Буюрсачы, бул эле эмес. Мындан ары дагы ичиңерде болгон сырыңардын баарын бизге айтып, бизге ишенсеңиздер. Ата-энелерге кантип жеткиресиз деп атат. Жана балдар, силердин көп нерсеңерди уктук. Эми жыйынтыгында айтсак, биз эми ушул коомчулук деп атпайсыңар, коомчулукта бул жерде күнөө местный самоуправленияда иштегиле деп атасыңар. Биз эми бул жерден айткандай ата-эне менен дагы, бала менен, окуучу менен дагы, мугалим менен дагы иштеп, уже ошол боюнча пландар түзүлүп атат. Ата-энелерди биз жеткирели деп жыйнашка чакырганда, келген ата-эне келди, келбеген ата-эне келген жок. Бирок силер айтып аткандай, биз только окуучулар гана менен эмес, ата-энелер менен дагы ушундай дебаттар өткөрүлөт деп түшүнөбүз. Туура, урматтуу окуучулар, мынакей бүгүн биз ушуреки дебатты өткөрүп, область боюнча тартып атышат. Бул негизи бул дилмүрөк ушул коомдун эле көйгөйү эмес, бүт коомдун көйгөйү болуп атат. Мына азыр биз сиздерден кээ бир өзүбүздө билбеген нерселерди мына силерден окуучулардан угуп атабыз, билип атабыз. Муну дагы түздөгөнгө аракет кылабыз. Бул жерден дилмүрөгү ушу коомдук бирикмесине ыраазычылык билдирип кетишибиз керек. Бизге көп нерсени жеткирип беришти. Эми бул телевидение аркылуу көрсөтүлөт, ата-энелерге да жетет. Анан эми бул жерде туура эки тарапка бөлүнүп калдык. Бирөөлөр ата-энени тигиреки күнөөлүү деп атсак, бирөө болсо ата-энени күнөөлүү эмес деп атабыз, туурабы? Бул жерде келип туруп мындай нерсе чыгып атат да, мындай нерсе чыгып атат. Ата-эненин кээ бир кой аксагы менен миңдейт. Арасында бар. Ата-энелердин арасында бар. Жакшы тарбия бергени бар. Балдарды карабаганы да бар. Бирок эми бул нерсенин бардыгын коом бир алып кетишибиз керек дагы. Ушул коом аркылуу биз сиздер менен байланышып ушу проблемаларды чечкенге аракет кылышыбыз керек. Чоң рахмат. Агай. Бүгүн могу жакшы дебат болду.
орустар да айтып коет. Спор порождает истину депчи. Ар кимер өзүңөр арада талкууладыңар, бирөөңөр ата-энелер тарбия достаточно тарбия бербейт деп атасыңар, бирөөңөр мектептерде мугалимдер достаточно тарбия бербейт деп атасыңар. Эми ар бирибиз жашыбызга, чоң жашына карабай, ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек. Биринчи жүрөктөнчү. Жүрөктөн баштап өзүңө ишенип, мен мындай болом, мен андай кылам, мен бул жакын досторума мындай үлгү болом деп туруп, ошондой силер өзүңөрдөн башташыңар керек. Өзүн өзү сыйлаган адам башка бирөөндө сыйлайт. Исхак Разаков айткан: "Сен таза болсоң, мен таза болсоң, коом да таза болот" деп. Так что баарыбыз өзүбүздөн баштайлы, баарыбыз таза бололу. Биз мисалы бул жашоого эмне келдик, ошону билиш керек биринчи. Ошо биз эң негизи ошо максаттан. Биз максаты жок жашасак, максатыбыз сотка, максатыбыз кийин болсо, анда ошо бир майда чүйдө үчүн азыр өлөрүш мүмкүн да. Бул жашоо оңой жашоо эмес. Урматтуу жаштар. Бул жашоодо көп кыйынчылыктар кездешет. Анан кичине кыйынчылык болсо эле азыр өлбөш керек. Көп тарыныштар болот. Анан кичинекей тарынтып койсо эле азыр өлбөш керек. Мисалы силер ата-энеңерди ойлогула. Ата-энеңерде көп проблемалар бар, силерден башка да. Анан кийин силер урушуп койсо силер азыр өлбөгүлө. Мен айтам да, силер мисалы ата-энеңер силер менен үйдөн урушса, көчөдөн дагы бирөөлөр менен урушса, акча жетпей жатса, апаңар менен урушатса, анан кийин келип бир күнү атаңар азыр өлүп алса, силер мектепте жүргөндө, же силер мектепте жүргөндө апаңар азыр өлүп алса, анан кийин атаңар келип туруп, "Мен апаңар жок, мен деле жашап азыр өлүп алса, кандай болор эле?" Силер ошондой ойлошуңар керек. Алар ыйлайбы, силер өлсөңөр? Алар кейиби? Ошо силерди ойлошуңар керек. Кандай болор эле деп. Эгерде мен ата-энем азыр өлүп алса деп. Анан ошон үчүн бул силерге оюнчук эмес. Азыр өлүп алуу менен проблема бүтпөйт. Тиги дүйнөдө башка проблема башталат. Силерде ошол жерден азап ошол жерден башталат. Бул жерде кичинекей нерсеге чыдап алсаңар, тиги дүйнөдө чоң азаптар күтөт силерди. Ким өзүнө өзү бычак сайса, ошону бычак сайып өлтүрөт дейт. Улам-улам өлтүрөт. Кыяматка чейин улам бычак сайып. Кыйнайт, азап берет. Ким мууну өлсө, ошону кыяматка чейин мууну өлтүрөт дейт. Ошон үчүн силер жанагындай нерсеге барардан мурда суицидке. Ошону ойлонушуңар керек. Анан эң билип койгула, максат, эң чоң адамдын максаты жакшы адам болуш. Ошо мен кантип жакшы адам болоюн деп өзүңөр эметишиңер керек. Ошо сабырдуулукка үйрөнүп, ыймандуулукка үйрөнүп, адамгерчиликке үйрөнүп, ошо динге үйрөнсөңөр, анан жакшы адам болсоңор да, анан бүт проблема болбогат. Чоң рахмат. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек деп кыргыздар айтып келет. Ошондой болсо дагы байка кыргыз бир нерсе башталууда, баткак кечкен кадамдар ташталууда. Кара курсак кампайып тойгон менен корком, жан дүйнөң ач калууда. Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, урматтуу улуу кыргыз эли, арбаңыздар. Бүгүн жаштар сүйлөсүн теле долбоору Талас шаарында. Мен эгер азыр бирөөнү жакшы көрүп калсам, мен айтмакмын. Кел 5 жыл сүйлөшөлү. Бул мен минималдуу бергеним. Анткени дал ошол учурда бири-биринен тажап калса, анда турмуш куруунун кажети жок. Мен биринчиден чоң кыздын сөзүнө кошулбайт элем. Аял заты негизинен 22ден 25ке чейин турмуш курууга өзүн дап даяр кылып коюш керек да. Эгерде ошол учурга даяр болбой турган болсо, ал кыздын жашы өтүп кетет. Экспорттоп коюш керек. Экспорттоп коюшу керек да. Эгерде ошол учурга чейин турмушка чыкпай, анан карьера түзөм десе, кыздар болсо, ошол учурда жашы өтөт уламдан улам, карьера түзөм, университетти аяктайм, андан кийин жумуш издейм. Ал эми жумуш издегенден ар жагы 35ке барат. Ар бир адамдын организми бар, энелик организм ошол 20дан баштап 25ке чейин эң күчтүү организм. Эгерде ошол организмди колдонбой турган болсок, биздин келечек муунубуз алсыз болот. Күндөн күнгө кичирейет. Оорулуулар ошондон пайда болот да. Себеби организм ушунчалык слабыйлайт. Ошол себептен 32 же 30га чейин дегенге мен такыр кошула албайм. Аял заты чыгыш керек турмушка 20дан 25ке чейин. Эң максимум 25.
Берде айтылып атпайбы, мынча жаштан мынча жашка чейин депчи. Бул өзү эми ар ким өзүнүн каалоосу менен болот болуш керек. Бирок негизи турмушка дайын болуш үчүн ата-энеси кызын бир аз мисалы 5-класс болгондо уже бардык эле адам жумушка жарап калат. Ошол учурдан баштап кыздарды тамак жасаганга, балдарды башка жумушка, кыздарды ошо тамак жасаган жумуштарга аралаштыра берсе, анда бир 18 жашка чыкканча уже кыз деле ошол турмушка дайын болуп калат болуш керек да. Анан берден кыздар эме деп жүрүшөт. Мен жашмын, кийин деле үйрөнүп алам. Кеч эмес, эрте али. Барганга чейин деле ошентип берет да, барганда деле үйрөнүп алам. Бирок барган жеринен кыйналат. Анан кийин күйөөгө тийгенде мен жашмын, бир аз түшүнсөңөр болот деген сөздөр чыгат. Аны түшүнөйүн десең, бирок жаш болуп, эмнеге балдар менен сүйлөшүп турмушка чыгат ал жашмын десечи. Ошол жаштыгы менен өзүнүн кылган ишин айкалыштырып, тең алып жүрсө деп ойлойм да ошо. Сиз качан даяр болосуз турмуш курууга? Мен өзүм эми пока дайын эле болушум керек да, анан ылайыгы чыкса. Жигит болсо, ылайыгы чыгып кетсе турмуш курам. Мен суроом бар да, азыркы жигиттер даярбы? Турмуш куранга даярбы? Мисалы багып кеткенге, ошо өзүнүн үй бүлөсүн багып кеткенге даярбы биздин жигиттер? Кээ бирлери дайын, 5 кол тең эмес дейт. Кээ бирлери окуусун бүтүп, иштеп, өздөрүн биринчи алдыда жумушун коюшат да. Мен үйлөнсөм, чыгымдар көбүрөөк болот. Келиним, аялымдын төркүндөрүнө баруучу жерлер көп болот деп ошону эске алып, уже бул изденип жумушка орношо баштайт да, ошол колледждин окутуучусу Кыната Эмилбековна. Байтан бери биздин азыркы жаштар турмуш курууга даярбы, жокпу деген сурооду козгоп атабыз. Мен айтар элем, биздин жаштар турмуш курууга даяр эмес. Качан даяр болот? Кимдер даярдайт? Анткени азыр биздин кыздардын могу жерде отургандардын арасында деле 9-классты бүтүп эле мына 15 жашта араң эле күйөөгө чыгып аткан кыздарыбыз бар да. Биздин кыргызчылыгыбыздын эмеси турмуш курганга чейин ойлонбой, биз турмушту куруп алып 15 жашта, анан кийин 2 баланы төрөп алып, анан ата эненин үстүндө отуруп, анан кийин баягы ата энеге жүк болуп эле турмушту алдын ала ойлонбойбуз да. Ошол бир жаман жер. Анан кийин баягы мусулманчылыкта кокуй бойго жеткен кызды күйөөгө бергенче шашыш керек деген дагы нерсе бар, бирок коомчулукка жараша аны таңуулаштын кереги жок. Баягы коомго жараша жок дегенде биздин жаштарыбыз бир 20 жашка чейин жок дегенде орто билим алса, анан 20 жаштан 25 жашка чейин үй бүлө курса мен туура деп ойлойм да. Азыр мисалы мен суроо берейинчи эжеке. Мен берейин суроо. Мына эжеке мында да вот кыз чоңоюп калды, анан жигиттер менен жүргүзүп келат да. Күндө ишкырык. Saat 8'de bir jigit kelет, saat 9'da bir jigit kelет. Jigitlerge darbazaga жазып коет, Айка мен сүйөм, сени сүйөм. Бүт ар бир баратага жазып коет. Эмне кылат эле ошондой кызды? Анан бул киши коноктордо айтты, мисалы 14 жашында даяр болот бул. Ага да жооп. Эми бул ал кыз күйөөгө чыккысы келген жок. Бул бардык жаштардын убагында баягы өткөл мезгил, переходный возраст деп коет. Бардык жаштардын башынан өтөт ал учур. Болгону ошол учурда ата эне тарабынан жакшы көзөмөл керек. Болуп тур, көңүлү калап, жакшы бир баланы жакшы көрөт, бир кызды жакшы көрөт. Бирок чеги менен ата эненин көзөмөлүндө болсо, ал курактагы 1-2 жылда менче өтүп кетет. Анан кичине баягы акыл токтотуп калган учурда 20-25 жашта. Анан берде кыздар дагы айтып атышат, кокуй 30 жашка чейин деле күйөөгө чыкса боло берет депчи. Эми баягы силердин курактагы баягы теңдерден калып каласыңар да. Эң биринчи 20 жаштан 25 жашка чейин үй бүлө куруп, бала бакыра күтүп алса, анан карьера дегенди 30тан ары деле куруп берсе болот мен. Мына жанагындай да мен жана суроом да, эжеке мында заборлорго жазып кетип атат да. Кызыңыздын атын. Мен сени сүйөм деп, көчөнүн баары жазылып тур да. Ооба. Анан кызыңыз да күндө ошо жигиттерге кечке чейин телефон чалып атат. Не кылат элеңер да ушуну? Эми чалса болгону ал өткөл куракта ата энелер сүйлөшүш керек, негизи эне жакын болуш керек балагачы. Анан кийин көзөмөлгө эле алып койсо 1-2 жылда ал эчтеке болуп кетпейт, күйөөгө чыгып да кетпейт, ал эми бузулгандан Кудай сактасын, анчалыкка барбайт болуш керек көзөмөл кылса. Угушабы азыр ошол? Сиздер эми айтсаңыздар. Окуу жок, кыз окубайт. Мектепти 17 жашта бүттү. Анан кийин улам звоноктор болуп атат. Жигиттер звонить етіп атат, келіп атат, жүрөр 20-дан кийин 20 жашка чыксын деп. Жок эми азыр 11-классты бүткөндөн кийин хотя бы бир 17 жашта.
17 жашта бүтсө деле бир 3 жылда жок дегенде орто билим алса деген менин жеке пикирим бар да. Жок, алгысы келбей жатат, кыздар алгысы келбей жатат. Бул надай эл болуп атат, 11 жыл жетет. Эми алгысы келбей, Кээ бир кыздар күйөөгө чыккысы келет. Антипте күйөөгө чыккан кыздар бар, бирок баягы алганга чейин бардыгы жакшы болуп туруп, анан кийин бир жумада кайра көзү агып келген кыздарды бул жерден көрүп отурабыз да бизчи. Жаштар сүйлөсүн. Акканында бар, акпаганда бар. Акпаганы чанда. Жыргаганы чанда, мен көргөндөн чанда. Байтан бери бул жерде жакшы талкуу болду. Негизи турмуш курууга ата-эненин балага салымы чоң болот. Кыз кишиге негизи бул энеси көбүрөөк жардам бериш керек деп ойлойм. Илгертен биздин ата бабаларыбыз кызга 40 үйдөн тыюу деген да ошо кызга үй жумуштарын, оокат тирилик, ата-энеге кандай мамиле кылыш керек, коңшу колонго кандай мамиле кылыш керек, күйөөгө кандай мамиле кылыш керек. Мындайча айтканда кызга милдеттүү болгон бардык турмуш тиричилик маселелерин үйрөтүп келген да. Эне ошол нерсени кызга үйрөтсө, мен ойлойм ушу кыз киши 18 жаштан баштап ошо 23-та даже кечирээк болуп калат болуш керек. Даяр болот деп. Эми мисалы айтып атпайм, мен окушум керек, билим алышым керек, үй бүлөнү бакканга деп. Эми элдин баары эле окуп билим алып жаткан жери жок. Такыр билим албай деле оокат өтө болот атпайбы? Бардык нерсе адамдын өзүнөн чечилет деп ойлойм. Кыз киши илгери бир кечиресиздер азыр. Бир акылман аалымга бирөө келип сураган экен. Мен баламды канча жаштан баштап тарбияласам болот деп. Анан аалым сураптыр, канча болду балаңа десе, 7-ге чыкты десин, 7 жыл кечигип калган экенсиң дептир да. Азыр жаңы төрөлгөн баланы тарбиялап баштайт. Мисалы ата-эне тарбиялаш керек, ошол бала өзүн өзү тарбиялаш керек. Туура билим алыш керек. Анан мен өзүм 22 жашымда эле даяр болуп калгам. Урматтуу окуучулар, могу жерде азыр көп талаш тартыштар болду. Ар ким өзүнүн оюн пикирин айтты. Могу жерде базар бар да, жакшы базар бар. Кыздын базары келип турганда бул 17ден 20га чейин жакшы базар келет да. Мына ушул эң жакшы базар да. Будан өткөндөн кеч базар да. Түш базарын кеч базар болот. Бир эркектики деле ошондой да. Бул 20дан 25ге чейин жакшы базар да. Биринчи соода да. Ошондо кызыңар неме берип калса, барып калсаңар, барган жериңерден бак таптыңар да. Болбой калса калдыңар да. Мисалы жөн эле азыр ушул жерде биздин мамлекеттен тышкары болуп аткан биздин кыздардын окуясын айтып кетсек да, мисалы кайсы жерде реклама болсо дагы бизде 15 жаштан 17, 18, 22 жашка чейинки кыздар дейт да. Биздин эң жакшы мүчөлүү, сулуу, татынакай, эң жакшы кыздарыбызды тандап алып кетет дагы. Анан бизге эң акыркы 3-4 сорттогу кыздар калат да. Анан биздин кыргыздын өзүнүн гени ошондон бар бузулат да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн кыздарды биринчи соода менен, биринчи группадагы менен, анан кийин эң күчтүү кыздарыбызды алып калышыбыз керек. Ошон үчүн кыздар, бул биз мынча да даяр болобуз, анча да даяр болобуз эмес. Бул силер, бул кыз киши өзү негизи 14-15 жашында эле даяр болушу керек. Биз дагы ошону кечирээк айтып атабыз. Мына мен өзүмөн айтып кетейин, мен үйлөнгөм. Мен аялымды 16 жашында алгам. 17 жашка чейин 17ге чейин биз ЗАГСка отура алган жокпуз да. Мына ошондон бери канча жыл болду? Мына 7 балалуу болдум. Быйыл Кыргызстанда эң жаш баатыр эне болуп, Атамбаевдин колунан өзү баатыр энелик немесин алып келди да. Бирок ушул бул баягы бу жерде бир кыз айтып атат, бул факт. Анан кийин мындай ден соолугу жетпейт, антпейт, минтпейт эмес. Ден соолугу абдан жетет. Тескерисинче кайра күчтүү болот. Мына азыр ошо менин аялым төрөгөн кыздардын балдар азыр энесинен чоң, энесинен здоровый. Алар да уже жетилип келатат да. Ал уже мына 30тан жаңы өттү. Кыздары колунан жумушту алып, колу жумушка тийбей калды да. Балдарым чоңоюп, мен жаңы балалыктан өткөндө менин колумдан балдарым жумушту алып калды да. Бул эң жакшы экен да. Андан көрө турмушка канчалык эртерээк аракет кылсаңар, ошончолук береке да. Ошол айтарым силерге кеңеш. Чоң рахмат. Аябай жакшы маселе болду. Анда Өзбек ажы, мынакей. Оюңузду, тажрыйбаңызды айтып бериңиз. Сиз качан даяр болду маселе?
Эң биринчи мен мына айтарым ушундай эле, мисалы жана айтпадык, биз бойго жетери менен үйлөш керек деп. Себеби дегенде андан кийин эгерде жигиттер кыздар менен жүрсө же кыздар жигиттер менен жүрсө күнөө болот, күнөө ата-энеге да жазылат да. Тилекке каршы ошондой иштер аябай тарап атат Кыргызстанда. Мына статистика дейсиңер, статистика боюнча 1000 кызга 14 аборт болот экен, 20 жашка чейин. 1000 кызга Кыргызстанда 14 аборт экен. А бизде Кыргызстанда канча 100 миң деген кыздар бар, 20 жашка чейин. Ошондо канча аборт болуп атат? Бул кандай чоң, бул уят нерсе, абийирсиздик болот да. Адам өлтүрүү бул чынында. Мына ошондой нерсе. Буга эркектер да күнөөлүү, кыздар да күнөөлүү болуп атат. Андан кийин турмуш куруш аябай татаал болуп калат да, татаалдашып кетет. Анан экинчиден, мисалы, силер 23-те үйгө келсеңер, кайненеге оппозиция болсуңар. Анткени кайненеден да акылдуу болуп калсыңар. Кайненеңер эски киши, силер жаңы киши, дипломуң бар болуп. А жаш келсеңер, кайненесилер менен урушпайт, анткени силер оппозиция болбойсуңар да. Кайнене аяйт, жаңы келгенге келинде. Силер мисалы мына кыздар экспорт барасыңар, тура өзүңөрдүн үйүңөрдө эмес да. Бирөөнүн үйүнө барасыңар. Анан бирөөнүн үйүнө барганда кайнене келип карайт, ой, картайып калган бирөөдү алып келиптир деп, анан кийин силерге эмете баштайт, мамилеси. Оппозиция. Анан ошон үчүн эртерээк тийиш керек. Мына мисалы мен келинчем айтып, мурда жылда эле төрөчүм, вообще эле проблема болчу эмес. Азыр 3 жылда бир жолу төрөйм, вообще проблема айта. Ооруп, канча дары алып ушинтип кыйналат да. Ошон үчүн мына кече күнү 16-дагы кыз 3 төрөдү. Барып эме бабанов өзү 500 миң сом берди. Көрдүңөр а барыңар? Кыргызстанда 3 төрөдү 16 жаштагы кыз. Нормально эле атпайбы? Бул жөнүндө Европа бизге ошондой стандарт койду. Эми биз болсо европеец болуп 23 жашта чыгабыз. Анан 23 жашта бір іш түшүп кетет бетиңерге. Чоң рахмат. Мында да сиз сүйлөдүңүз да азыр элечи, мына эме кыздарды 2-3 сортко бөлүп, а сиздин аялыңыз канчанчы сортко кирет? Жооп берип койсоңуз. Сен атың ким? Иә. Атың ким? Аким. Аким. Аким жакында аким болот. Неме? Ким биринчи базарда өтсө ал биринчи сорт болот да. Биз жок, биз мисалы үчүн мал эмеспиз да, биринчи, экинчи сорт. Биз деген адамбыз да, туурабы? Мисалы үчүн дагы бирөө, мисалы үчүн мен турмуш курганга даярмын да, азырчы мен калыңым бар, даярдап койгондо атамчы, сиздин 14-дөгү небереңиз же кызыңыз барбы? Бериңизчи, мен үйлөнөйүн ошого. Жок. Бересизби? Сен аким кыздычы берге кело коркутуп албайт, аны барып сурайт, астыга өтөт, анан кийин анын берде туруп алып турган коркутуп, анан кийин кызыңды берчи, мен алайын дебейт. Сен ким экениңди мен билишим керек. Менин кызым ким экенин сен билишиң керек. Экөөңдүн мындай кичине жылдызыңар жанышышы керек. Анын макулдугу сенин макулдугуң болушу керек. Анан кийин болот. Анан сен берде туруп эле, сен бере сал, мен ала салайын деген андай болбойт. Бул базар эмес, э? Жок, сен бердечи, мында кеңири таразалада, берде чоң философия. Сен жакшы бар, анан кийин экөө сүйлөшөбүз. Колун сурап барсаң, демек кыргызда айтат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чоң рахмат, Нурсейит. Буюрса жакшылап сурап барсаң, сураганды да үйрөтөбүз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, сиздер ушул Талас шаарынын жаштарын, тактап айтканда Талас агрардык экономикалык колледждин жаштарын жана коноктордун оюн уктуңуздар. Бүгүн сиздер менен бизге берилген убакытта аягына келип калды. Жаштар турмуш курууга даярбы деген темада азын улак сүйлөштүк. Балким жаштардын ою да баалуу. Кыргызда айтат, өлүмдөн башкасынын бардыгы жакшысы эртерээк болсун дейт. Жана катын алсаң отун ал, бир кучагын ашык ал дейт. Кызды сураганга бер, кымызды суусаганга бер дейт. Балким мындан дагы бир жакшы жаштардын оюнан бир жакшы жыйынтык чыгарып аласыздар деген ойдобуз. Жаштар сүйлөсүнүн теледолбоору Таластан коштошот. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.